өзү кайсыл жерде болбогон баардыгына ушул айлык кызыктырат да. Бул жерде айлыкты ушул эгер кызык болсо көрүштүрейин. Өзүмдүн бир айлык иштеген айлыгымчы видеону акырына чейин көрсөңөр ошо айлык акырында көрсөтөм. Достор, баарыңарга салам. Менин атым Марат. Мен Түштүк Корея Республикасында 5,5 жылдан бери иштеп келем. Менден көп сурашат да ушул Кореяга жумушка биз да кантип барсак болот депчи. Мен TikTokто видео тартам. Ушул Корея боюнча өзүмүн жашап өткөн Кореядагы болгон опытым боюнча ошону айтып чыгарам. TikTokто эгер кызык болсо кирип көрсөңүздөр болот. Ссылкасын ушул комментарийге жазып калтырып кетем. Ал жерде мен ушул Кореяга жаңы келаткан жумушчуларга өзүмүн болгон кеңеш сунуштарымды айтам жана башка кызыктуу визалар боюнча ушул билгендерим айтам. Бул видеодо ушул Кореяга жумушка орношуш үчүн эмнелерди кылыш керек ошол боюнча айтып кетем жана Кореяга келгенден кийин бул жерде кандай жумуштар бар, кандай айлык аласыңар ошолор боюнча айтып кетем. Видеону акырына чейин көрсөңөр баардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кыламын. Кореяга келип иштеш үчүн экзамен тапшырыш керек. Ал Кыргызстанда жылына бир жолу болот. Ушул 3-4 айда регистрация болот ар жылы. EPS Topic деген экзамен ал жылда бир жолу болот. Эгер жумушчу зарыл болсо 2 жолу да болушу мүмкүн. Экзамен 2ге бөлүнүп кетет. Биринчи экзамен корей тилинде айтканда илки жана дытки деген. Илки деген бул окуу, дытки угуу деген. Ушул корей тили боюнча экзамен тапшырасыңар. Эгерде ушул биринчи экзаменден өтпөй калсаңар, экинчи экзаменге катыша албайсыңар. Ошондуктан корей тилин жакшы окуп, жакшы даярданып, биринчи экзаменден сөзсүз өтүш керек. Аны өткөндөн кийин ошол 1 айдан кийин результат чыгат. Кимдер ушул экинчи экзаменге катыша алат. Экинчи экзамен skill test деген. Ал жерде ушул силердин жумушка жарактуу экениңерди текшеришет. 2-3 lớp. Sáp xích cậu. 화장실. 여기 앉으세요. 일어나세요. 좀 더 앞으로 오세요. 자, 앞에 보세요. 뒤에 보세요. 위에 보세요. 아래 보세요.
오른손 올리세요. 내리세요. 왼손 올리세요. 내리세요. 양손 올리세요. 내리세요. 오른쪽으로 돌아가세요. 왼쪽으로 돌아가세요. 자, 볼펜 주세요. 시계 주세요. 컵 주세요. 안녕하십니까. 만화소 박학수입니다. 네, 안녕하세요. 성함이 어떻게 되세요? 저는 문자포자님을 뽑습니다. 몇 살가 어떻게 되세요? 올해 22살입니다. 고향이 어디세요? 제 고향은 자경입니다. 가족들 몇 명 있어요? 우리 가족들 모두 4명입니다. 부모님, 저, 나도 참 좋아합니다. 키가 얼마예요? 제 키가 165cm 정도입니다. 몸무게 얼마예요? 제 몸무게는 60kg입니다. 평소에 가는 이유가 무엇일까요? 한국 산업기술을 배웠고 돈도 벌어서 고향에 돌아오는데 베트남에 있는 큰 회사에 취직하고 싶습니다. 평소에 가면 어떤 일을 하고 싶습니까? 저는 기계를 자동화 하는 일 하고 싶습니다. 네. 오른손을 올리세요. 네. 왼손을 올리세요. 네. 왼손을 올리세요. 네. 오른쪽으로 돌리세요. 네. 왼쪽으로 돌리세요. 네. 좋습니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. ушул видеодо көрүп тургандай эле бир нече убакыттын ичинде ушуну кылып бүткөнгө жетишиш керек. Эки экзаменди тең ийгиликтүү аяктаган адамдар медас мотордон өтүш керек. Медас моторду өтүп бүткөндөн кийин ушул Корея базасына жумушчу катары киресиңер. Жумушчу катары базасына киргенден кийин силерде 2 жыл болот. Ушул жарактуу убактыңар 2 жылдын ичинде Кореядан приглашение келбесе дагы экзамен тапшырганга туура келет. Кореядан приглашение кандай келиши мүмкүн деген суроо пайда болушу мүмкүн. Мисал аркылуу түшүндүрүп кетсем, мисалы мен кореец болсом, мен заводум бар, бул жерге жумушчулар керек. Ошондуктан атайын ушундай жерлер болот. Барып, ушул мага жумушчу керек, Кыргызстандан деп айтып, ушул адамдарды тандап, мисалы мен сизди тандасам, сизге приглашение келет да, ушул эмеденчи Кореядан сизди тандашты, ушул Кореяга барасызбы деп чалышат атайын. Сиз ошо ооба мен барам дей турган болсоңуз, сизди миграционныйга Бишкекке чакырышат. Ошол жерден 10 күндүк даярдоолор болот, ошондой бир аз түшүндүрүшөт Кореяда кандай жумуштарчы, кандай болот. Ошолордон даярданып, анан виза күтөсүз. Визаңыз чыкса, ушул Кореяга келе берсеңиз, бул жерден сизди өздөрү тосуп алышат, ошол сизди чакырган адамдарчы. Кореяга кимдер бара албайт деген дагы суроо бар. Биринчиден, бул ден соолугу чыгың адам болуш керек, жугуштуу оорулары жок, ушундай оор жумушка чектөөлөрү жок болуш керек. Экинчиден, Кыргызстандан чыгууга чектөөсү жок адамдар, мисалы сотко окшогон, соттолбогон адамдар болуш керек. Үчүнчүдөн, дальтонизм деп коет, мисалы түстөрдү айырмай албай турган адамдар болсо, алар дагы бара албайт. Төртүнчүдөн, бул Кореядан депортация болбош керек. Бешинчиден, бул E9 виза менен Кореяда иштеген адамдар дагы бара албайт. Кореядан чакыруу ошо приглашение ушул сиз база даныкка киргенден кийин ошол келип баштай берет. 3 ай болушу мүмкүн, 4 ай, ушул 1 жыл, 2 жылда болуп кетиши мүмкүн. Эгер сизде тандабаса, контракт келбей калат да, ушул немечи приглашение. Мага 6 айда келген. Приглашение келбей калды деген адамдарды уккан эмесмин. Ушул жакшы ниетте окуп, ушул экзаменден өтүп койсок, Кудай кааласа келип калат. Ар дайым ушул жакшы ниет менен тапшырышыбыз керек. Ушул экзамен боюнча силерге түшүндүрүп бере алдым деп ойлойм. Эгер түшүнбөсөңөр, ушул кызыктуу сурооңор болсо, комментарийге жазсаңар, түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Дагы башка айта турган сөздөрүм бар. Ал Корея боюнча, ушул Кореядагы жумуштар боюнча сөз.
Биздин виза заводко гана жарактуу. Мисалы кафе же ашкана ошондорго барып иштей албайсыңар. Бул жерде завод ар кандай болушу мүмкүн да, буну айтып болбойт. Заводдо жумуш оор болушу мүмкүн же жеңил да болушу мүмкүн. Ошого эгер жумушуңузда оор болуп кыйналып жатсаңыз, ал жерден чыгып кетсеңиз деле болот башка заводкочу. Эң башкысы ушул ID карта деп коет. Завод мисалы Кореядан жан келгенде сизге мындай ID карта беришет. Ушуну алыш керек да. Буну албасаңыз сиз Кореяда нелегал болуп калышыңыз мүмкүн. Сөзсүз түрдө ушуну алып, анан жумуш алмаштырыш керек. Бул ID карта ушул биздикиндей эле, бизде дагы ID карта бар го, ошого окшош. Любой мисалы больницага же банкка барсаңыз, сөзсүз түрдө буну сурашат. Ошондуктан буну сөзсүз алыш керек, ар дайым жаныңарда болуш керек. Ар заводдо график ар кандай болот да, кээ биркилер түнкүсү менен дагы болушу мүмкүн, кээ бирки заводдордочу. Кээ биркилеринде жок болушу мүмкүн. Түнкүсү менен көбүрөөк төлөнөт акчасы, 1,5 эсе болуп саналат. Заводдо дагы условиялар ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы бир заводдо жатакана болушу мүмкүн да. Жатаканада бардык нерсе общий, душ, кухня, туалет ушундай общий болушу мүмкүн. Кээ бир заводдор мындай болот, мындай вонрум деп коет. Ал вонрум квартирага окшош. Ал жерде ушул туалет, душ ар бир адамдыкы өзүнчө болот, бир комнаталык жер. Ошол жерде ушундай жашасаңар болот. Жатаканадан караганда жакшыраак. Бирок акча көбүрөөк кетип калышы мүмкүн жатаканадан караганда. Эми ал заводко карайт да. Эгер завод акчасын дагы көтөрүп ушу төлөп берем дей турган болсо, анда жакшы. Эгер ушул видеону көрүп, анан Кореяга жумушка барам, өз каалоом менен барам дей турган адамдар болсо, ушул кеңеш бере кетейин дегем. Кореяда ушул жумушка келе жаткан адамдар, мисалы контрактчы, ошо приглашение келип, Кореяга келе жаткан адамдар өздөрү менен кошо эмнелерди ала келсе болот. Мисалы бул айдоочулук көлүк, бул жакта керек болуп калышы мүмкүн. Себеби жумушуңарда машина айдай турган жумушта болуп калышы мүмкүн да. Ошолорду өзүңөрдүн көлүгүңөрдү ала келсеңер, бул жерге корейский право болот, водительский право, ошого алмаштырып алсаңар жакшы. Бул жерде машина алып алсаңар деле болот. Мисалы мен дагы ушу машина алып айдап жүргөм, жакшы өтө. Мисалы кышында суукта автобус күтүп отурбай, машиналар менен шаарга түшүп, ушу айланганда же базарчылык кылганда убактыңар көп кетпейт да, сразу барып келсеңер болот. Ушул айдоочулук көлүктү сөзсүз түрдө алгыла, керек болот бул жерде. Жумушта да керек болуп калышы мүмкүн. Бир эле жумушта эмес, ошол өзүңөрдүн жумуштан сырткары айланганда Кореяны айланам десеңер, машина алып алсаңар жакшы да. Кореяны айланып көргөнү өтө жакшы болот. Жана экзаменди ийгиликтүү аяктап бүткөндөн кийин, баарын тапшырып, ушул бүткөндөн кийин корей тилин таштап койбогула. Себеби ушул окуй берсеңер, Кореяга приглашение келгенден кийин бул жерде тез көнүшөсүңөр да. Себеби силер тил билесиңер, силер таштабадыңар да. Ошондуктан таштабай окуп, улантып кете берсеңер өзүңөргө эле жакшы болот. Себеби бул жакка келгенде заводуңарда кыргыздар жок болуп калышы мүмкүн, же ушул өзүбүзгө жакын СНГдан, Өзбекстан же Казакстандыктар жок болуп калса, кыйналып калышыңар мүмкүн да. Себеби котормочу адам жок болуп калат да. Ошого окуй бергениңер жакшы. Колдон келишинче таштабаганга аракет кылгыла. Бул жакка келатканда мисалы узак жарай турган тамактар бар да. Мисалы бал дейли, бал, ушул жер жаңгак, ушундай ошого окшогондорду ала келсеңер, бул жерде өзүңөр жеп турасыңар. Себеби биринчи келгенде өзүңөрдүн тамагыңар жок болгон үчүн мындай кыйналышыңар мүмкүн да. Себеби бул жерде көбүнө эле го ушу башында келгенде дамы жок экен, тамагы кечке эле күрүч жей берет экенбиз дегенчи. Ошондой болсо дагы ал чөп да, мисалы жашылсалар, дамы жок болсо дагы, себеби ал күч болот. Ошондой болсо дагы мындай жөнүндө жебей койбой, сөзсүз түрдө кичине болсо дагы жеш керек. Ал витамин бизге күч болот жумушта. Ошого жеп көнүшкөнгө аракет кылгыла. Бул жерде айлыгы
Эң аз айлыгы 8 сааттан иштесеңер күнүнө 5 күн 130 миң 140 миң чыгат. 8 сааттан иштегенде 5-2 болсо ушундай графикчи 130 миң аласыңар. Бул жерде саатына төлөнөт. Ушул көрүп тургандай мен күнүнө 9 сааттан иштедим. 5-2 график менен 9 сааттан иштегенде ушунча айлык чыкты. Корея боюнча ушул E9 виза боюнча кичине болсо дагы түшүндүрө алдым деп ойлойм. Эгер дагы кызыккан сурооңор болсо, лайк ушул комментарийге жазсаңар, жооп бергенге аракет кылам. Мага жардам катары лайк басып, подписка таштап, ушул TikTokко дагы кирип өзүңөрдүн ушул видеолорду көрсөңөр болот. Андай эмесе бар болгула. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.